Өскөл районунун Ананев айылындагы Жусуп Абдрахманов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби жаңы окуу жылы менен окуучуларга эшигин ачат. Жетөгүз районунун Ичке Булуң, Богатыровка айылдарында бир катар алгылыктуу иштери жасалууда. 4,5 ай тартылган 100 000 сом комедиялык көркөм тасмасынын жабык көрсөтүүсү Касымалы Жантөшев атындагы облустук музыкалык драма театрында болуп өттү. Бүгүн 28 августта Аларча мамлекеттик резиденциясында Палестинанын тышкы иштер министри Рият Аль-Маликинин расмий сапарынын алкагында Кыргызстан менен эки өлкөнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда саясий кеңешмелер өттү. Кыргыз Республикасынын тышкы саясий ведомствосунун басма сөз кызматынан билдиришкендей, анда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүнүн кеңири чөйрөсү талкууланды. Кыргызстан менен Палестинанын ортосундагы соода, экономикалык жана маданий гуманитардык маселелерди талкуулоонун жыйынтыгында эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин жетекчилери түрдүү тармактарда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экендиктерин билдиришти. Бул максатта тараптар эки өлкөнүн ортосундагы соода, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн Кыргыз-Палестин өкмөттөр аралык комиссиясын жана ишкерлер кеңешин түзүүгө көмөктөшүү боюнча өз ара ниеттерин белгилешти. Ошону менен бирге саламаттыкты сактоо, маданият жана айыл чарба тармактарында, ошондой эле эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин жана улуттук маалымат агенттиктеринин ортосунда кызматташуу боюнча эки тараптуу документтерге кол коюлду. Жыйынтыгында тараптар сүйлөшүүлөрдүн мазмунун белгилешип, бул сапар эки тараптуу жана көп тараптуу форматтагы Кыргыз-Палестин мамилелерин бекемдөөгө кызмат кылат деген ишенимин билдиришти. Эми эмгек келишими электрондук документ түрүндө болуп, санариптик кол тамга менен тастыкталат. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев майыптыгы бар адамдар үчүн уюштурулган санариптик эмгек рыногу, жаңы санариптик кесиптер, жаңы трендтер форумунда билдирди. Министрдин айтымында президент Садыр Жапаров тарабынан жарандардын ар кандай категориялары үчүн иш менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү тапшырмасы эмгек министрлигинин артыкчылыктуу милдети болуп саналат. Мындан тышкары министр жаңы кодекске ылайык аралыктан иштеген жарандарга жумуш убактысынын жана эс алуусунун узактыгы, эс алуу күндөрүнүн, кепилдиктердин жана компенсациялардын жалпы нормалары колдонуларын белгилеп, ошондой эле кошумча социалдык кепилдиктерди берерин маалымдады. Кыргызстанда 1 сентябрга карата 42 мектеп жана 4 спорт зал пайдаланууга берилет. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Мырзабек Жипаркулов өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы жана министрлер кабинетинин төрагасынын көзөмөлү менен бүгүнкү күнгө карата МАМ курулуш тарабынан 46 мектепте жана мектептердин спорттук залдарында курулуш иштери аяктап ачылыш алдында турат. Ал белгилегендей, жаңы курулган мектептер сапаттуу, ыңгайлуу жана заманбап ашкана, спорт зал, концерттик зал, мектеп эмеректери менен толук камтылган. Өткөн жумада республикадагы кунарсыз жайыттарга жайыт чөптөрүнүн үрөндөрүн себүү менен жакшыртуу жана үйрөнчүлүк чарбаларда жайыт өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн себүүнүн агротехникасы боюнча Ысык-Көл облусунун Жетөгүз райондук маданият үйүнүн имаратында облустук семинар болуп өттү. Иш-чарага айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана дыйкан фермерлер катышты. Ошонун жеринен көрсөтүп анализ алалда сразу почванын жыйынтыгын чыгарып туруп, анан Кыргыз өкмөтү менен келишимдештирип туруп, анан анализдерди барбайсың жыл сайын. Мейли 1 гектар, мейли 5 гектар. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлиги уюштурган Жетөгүз райондук маданият үйүнүн имаратында облустук семинар өттү. Семинарда кунарсыз жайыттарга жайыт чөптөрүнүн үрөндөрүн себүү менен жакшыртуу, үрөнчүлүк чарбаларда жайыт өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн себүүнүн агротехникасы, топурактын агрохимиялык анализи жана өсүмдүктөр үчүн биологиялык препараттардын натыйжалуулугу, минералдык жер семирткичтерди колдонуу туурасында министрликтин адистери көргөзмөдө көрсөтүп маалымат беришти.
Негизи Кыргызстандагы болгон жайыттарыбыздын ичинде деградация болуп аткан бөлүгүн абдан чоң деп айтып атпайбызбы? Бул жолду 50%га жакыны ошол 40%га деградация болуп атат. Анын ичинде 246 миң гектар жер толук деградация болду. Бунун баардыгы биздин айыл чарба өндүрүшүнө, анын ичинде Кыргызстан экономикасына, анын ичинде ар бир кыргызстандыкка өзүнүн бир таасирин тийгизет. Мына ошол жайыттарыбыздын кунардуулугун көтөрүү максатында, калыбына келтирүү максатында урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы бар. Семинарда үрөндү туура себүү тууралуу маалыматтар да берилип, көбүнчө дыйкандар талаа иштерин жазында башташары айтылып, бирок түшүмдү жакшы алалы дешсе, күзүндө ишти баштоо керектиги, үрөн себерден мурун топуракты анализден өткөрүп, гумус, калий, фосфор себиш керектиги тууралуу маалымат алган соң гана сапаттуу үрөн сепсек түшүмү алдаганча өйдө болоору айтылды. Мындай анализди бүгүнкү күнү Түп районунда чыгарып келсе, алдыда райондордо дагы ачылары күтүлүүдө. Портативдик топурак изилдөөчү лаборатория. Ушул лаборатория негизинде талаа шартында, артыкчылыгы талаа шартында барып, ушул прибор менен топуракта гумус, азот, кыймылдуу фосфор, кыймылдуу калий, өсүмдүккө керектүү азыктарды тастыктасак болот. Анын талаа шартында сунуштар даярдап беребиз, рекомендация. Туура өлчөмдө, мисалы, азот жер семчиштерин, фосфор жер семчиштерди, калий жер семчиштерди канча өлчөмдө колдонуш керек. Негизи жалпы айлана чөйрөгө зыян келтирбестен иштешибиз керек да бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күнү республикада 240.463 кунарсыз жер бар болсо, Ысык көлдө 27.690 гектар жер кунарсыз деп табылды. Кунарсыз жайыттардын көбөйүшү жайыттарды которбой эле бир жерге жая бергенинде климаттын таасири болууда. Жайыттарды жакшыртууда минералдык жер семирткичтерди себүү, үрөн себүү учур талабы болууда. Жайыттарга үрөндөрдү кандай себүү керектиги тууралуу жайыт пайдалануучуларга айыл өкмөттөрүнө окуу семинарлар дагы уюштурулууда. Урматтуу президентибиздин тапшырмасын турмушка ашыруу максатында жайыт өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн өстүрүп, жана жайытты кунарсыз болгон жайыттарды, кунардуулугу төмөндөгөн жайыттарды калыбына келтирүү максатында үрөндөрдү себүү. Кандай себиш керек, кайсыл убакта себиш керек, эмне менен себиш керек деген бир көп суроолорго жоопторду биздин ушул айыл өкмөт башчыларына, жайыт комитеттин төрагаларына, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилигине, областтын жетекчилигине мына ушул жерде баарын көрсөтүп, ушул тапшырманы, ушул иш аракеттерди турмушка ийгиликтүү ашыруу үчүн жасалып атат. Бүгүнкү семинар ийгиликтүү өттү деп эсептейм. Семинардын соңунда келген жергиликтүүлөр айыл чарба министрлигине өзлөрүнүн суроолорун беришип, жоопторун ала алышты. Ал эми Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылдын 26 апрелиндеги номер 202 тескемесин аткаруу максатында Жайыт жана Асыл тукум мал чарба департаментинин 17 августундагы номер 5 буйругу чыккан. Бул тескемеге ылайык аталган департаментке 30.379.000 сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Бул акчага Ставрополь аймагынан жайыт чөптөрүнүн 6 түрү сатып алынды. Анын 5 түрү 11 тонна 320 килограммы Ысык көл облусунун жайыттарына себилет. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Илич Касейинов, Атайын Ысык көл маалымат жаңылыктары үчүн Жети-Өгүз районунан. Ысык көл районунун Ананьев айылындагы Жусуп Абдрахманов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 275 окуучуга ылайыкталган имарат 2 кабаттан туруп, ашкана, спортзал, жуунуучу бөлмөлөрүндө бардык шарты менен курулду. Мектеп жаңы окуу жылы менен окуучуларга эшигин ачат. Ысык көл районунун Ананьев айылындагы эски мектеп 1908 жылы курулуп, авариялык абалга келген. Окуучулардын саны жылдан жылга көбөйгөндүктөн имарат тар болуп, балдар 2 нөөмөт менен билим алып келишкен. Учурда мында 471 окуучу бар. 1908 жылы Орус Тузем мектеби катары салынган, түптөлгөн. Анан 1924-1963 жылдар кошумча окуу корпустары салынып, анан 600 балага эсептелген болчу долбоор боюнча. Анан 2017 жылы ушу мектептин эскилиги жеткендигине байланыштуу республикалык бюджеттин эсебинен
58 миллион сомго сметасы болгон жаңы мектеп дагы бир окуу корпусу салынды. Ал эми жаңы курулган мектеп 2 кабаттуу окуу корпустан, спорттук залдан жана өтмө галереядан турат. Курулуш республикалык бюджеттен каржыланып, жалпы 275 окуучуга лайыкталган. Мектептин ички жасалгалоосу эмеректер менен камсыздоо долбоордун негизинде жүргүзүлдү. Бардык заманбап шарты бар билим уясы жаңы окуу жылы менен окуучуларды кабыл алууга даяр. Проектинде көп иштер бар. Жакшы, мисалы санузелдегилер бар, жанакы инновационный резиновый пол деген бар да. Ошону да биз заманга жараша ошолорду колдонууга жүргүзгөнбүз жумуштарын. Өскөл капиталдык курулуш башкармалыгында 46 объект жүрүп жатат. Анын арасында мектептер, бала бакча, больница, таза суу системалары иштери жүрүп баратат. Жаңы мектептин бүтүшүн окуучулар менен бирге ата-энелер да чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Эми бир мезгилде 400дөн ашуун окуучуну батырып, бир нөөмөт менен билим берүүгө жакшы шарт түзүлдү. Биз абдан сүйүнүп жатабыз бул мектептин ачылганына. Менин балдарым да ушул мектепте окуп кеткен. Кудай буйруса, неберелерим да ушул мектепке окуйт деп турам. Ушундай мектептерибиз дагы көп ачылып турсун, көп жакшы иштер болуп турат. Биз ушу мектебибизди куруп жаткандарга, ошондой эле президентибизге да чоң рахмат айтмакчыбыз. Азыркы тапта Ысык көл болсо боюнча 46 объектиде курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан маалы. Алар мектеп, бала бакча, таза суу системасын киргизүү, ошондой эле капиталдык оңдоо жумуштары. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги тарабынан республика боюнча жалпы 100 мектепти быйыл пайдаланууга берүү тапшырмасы коюлган. Анын 12си Ысык көл болсундагы мектептер. Жаңы окуу жылы менен облус боюнча 4 мектеп окуучуларга эшик ачат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Жетөгүз районунун ички булуң Багатыровка айылдарында бир катар алгылыктуу иштер жасалган. Белгилей кетсек, Багатыровка айылында кичи футбол аянтчасынын суу насосунун ачылышы, ал эми ички булуң айылында жаңы курулуп бүткөн жолдордун, көпүрөнүн жана суу насосунун расмий ачылышы болуп өттү. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалы. Жетөгүз райондук мамлекеттик администрациясы менен Липинка айыл аймагы тыгыз иштешүүнүн натыйжасында бүгүнкү күнү айыл аймакта көзгө көрүнүктүү иштер жасалып, айрымдары ишке берилди. Алардын бири Багатыровка айылындагы кичи футболдук аянтчасы. Бул кичи футбол аянтчасынын курулуш иштери 2022 жылдын 1 ноябрында башталып, жергиликтүү бюджеттен 3 миллион 400 миң сом акча каражаты сарпталган. Кызмат болсун. 2021 жылы Кумтөргө проект жазып акча утуп алганбыз. Ошонун негизинде айыл өкмөткө ишкана ачып, ошонун негизинен түшкөн пайдасынан ушу газонго акчасын которуп бердик. Андан сырткары айылга детский площадка салып бердик. Өкмөттө эле карап, өкмөттөн эле жардам күтө бербестен өзү да кичине өкмөткө салым кошуп, өз салымыбызды коштук. Ошондой эле ушул эле айылда дагы бир көйгөй чечилип, элетелүү үчүн талай эгиндерин сугарууга насостук станция курулду. Ага Ысык көл өнүктүрүү фондунан 3 миллион 316 сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 4 миллион 53 сом бөлүнгөн. Иш 2022 жылдын август айында башталган. Анан ушул насос салынганы аябай жакшы болду. Эл аябай сууга муктаж болуп, эме болуп эле. Бул насос менен 100 гектардан ашык жер аянты суу ичет. Жакшы болду аябай. Элге бир топ пайдасы тийип калды. Липинка айыл өкмөтүнүн ичке булуң айылында айыл элинин көптөн берки мүдөөсү чечилип, эми айыл эли бакчаларын эч көйгөй жок сугарып, түшүмдөрүн жакшы ала алышат. Насос 200 киловаттык болуп, секундасына 40-50 литр суу берет. 1 гектар жерди 2-3 сааттын ичинде суугарууга болот. Бул насос менен эми негизги айылдын ичиндеги огород участоктор ичет. Мындай айтканда 38 түтүн түз ичет, кыйыр дагы 45 түтүн ичет ушу огород участкаларына. Ал эми дагы бир көптөн бери көйгөй болуп келген ички булуң айылында айылдын ички жолдорун оңдоо үчүн республикалык бюджеттен 8 миллион 400 миң сом акча каражаты бөлүнүп, 1 километр 100 метр ички жолдор жасалды. Мындан тышкары 420 миң сом акча каражатына авариялык абалдагы көпүрө дагы оңдолуп түзөлдү. Липинка айыл өкмөтү тендер өткөрүп, ушул ички булуң айылынын ички жолдору да 1 километр 100 метрге тендер болгон. 8 миллион 400 миңге ушул 1 километр 100 метр жердин асфальтын бүтүрдүк. Андан тышкары ушул жерде аварийный көпүрөсү бар экен. Мына боор сиздер көрүп турган көпүрөнү ушул
кошумча каражат ошол тендерден экономия болгон акчага 420 миң сомдук көпүрөнү бүткөрүп бердик. Жогорудагы объектилердин ачылышы менен жергиликтүү тургундарга жакшы шарт түзүлдү. Иш чаранын алкагында район акими алдыдагы пландар, жетишкендиктер туурасында элге маалымат берди. Ушул мамлекеттик бюджеттин эсебинен Минтранстын балансасында турган бул Кытай ичке булуң узундугу 2 километр 200 метр узундугу, жалпы сметалык баасы 15 миллион тегерегинде толук бүткөрүлүп, мына пайдаланууга берилди. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жол аркылуу биз негизги Каракол балыкчы трассасына чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Буга чейин ушу ичке булуң айылдын тургундары бул маселени байма-бай коюп, эң негизги көйгөйлөр катары коюп келген. Ошондуктан бул көйгөй атайын ушул өлкө башчыбызынын тапшырмасы менен ушул районубуздун аймагында 17 километр планга киргизилип, алардын катарында ушул участок дагы кирген болчу. Октябрь айларына да жакшы койгон пландарыбыз бар. Липинг айыл аймагында жумушчу орундарын капсыз кылуу үчүн тигүү секторун ачууга даярданып көрүп атабыз. 20 тигүүчү машинкалар уже келип, орундары даярдалып, ремонттон өтүп, азыр пайдаланууга ушу 1 айдын ичинде аракет кылабыз. Ошондой эле дагы ушу айыл өкмөттүн муниципалдык ишканасы катары балык чарбасын уюштурууга аракетибиз чоң болуп атат. Ал жерде дагы эми план боюнча бир 20 жумушчу орун деп турабыз. Липинг айыл аймагында мындан ары дагы айыл тургундарын иш менен камсыз кылуу багытында тигүү секторун балык чарбасын ачуу пландалууда. Муну менен катар көйгөй болуп келген маселелерди акырындык менен чечүү жактары дагы каралууда. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Атайын Ысык көл маалымат жаңылыктары үчүн Жети Өгүз районунан. Балыкчы шаарында 2023-2024 окуу жылынын башталышын утурлай билим берүүнүн Санарип платформасы жана жашыл көндүмдөр темасынын алкагында билим берүү кызматкерлеринин август кеңешмеси болуп өттү. Билим берүү тармагындагы жетишкендиктер жана жаңы окуу жылына карата коюлган иш пландар, билим берүүнүн сапатын жакшыртууга карата жасалып жаткан иш-аракеттер тууралуу талкуу жүрдү. Кененирээк кийинки сюжет. Бүгүнкү күндө билим берүүнүн сапатын жакшыртуу менен мамлекеттин келечегин түптөө аракети баш корунда. Дал ошол себептен мугалимдерге бир катар талаптар коюлуп, натыйжалуу билим берүү милдети артууда. Жыл санап Санарип платформасы кулачын жайып, мугалимдер үчүн бир кыйла жеңилдиктер орун алган. Бүгүнкү август кеңешеси билим берүүнүн Санарип платформасы жана жашыл көндүмдөр темасынын алкагында өтөлүп жатат. Азыркы учурда Кыргызстанда эң башкы маселелердин бири бул билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, мамлекеттин келечегин түптөө бакубат экономикалык өнүгүүсүнө жетишүү, келечек муундарга сапаттуу жана татыктуу билим берүү менен окуучулардын функционалдык сабаттуулуктарын, негизги жана предметтик компетенттүүлүгүн түптөө аркылуу биз келечекте билимдүү мамлекетти кура алабыз деп ишеничтебиз. Бүгүнкү күндө биз жана биздин келечек муундар жаратылышка аяр мамиле жасоо менен жаратылыш ресурстарын туура колдонуп сактоого баарыбыз үйрөнүшүбүз керек. Кеңешмеде 2022-2023 окуу жылында билим берүү тармагындагы аткарылган иштер жана жаңы окуу жылына карата милдеттер тууралуу маалыматтык билдирүүлөр берилди. Мындан тышкары PISA 2025 эл аралык изилдөөгө даярдыктарды көрүү талкууга алынды. Август кеңешмеге балык шаардык билим берүү бөлүмү 2022-2023 окуу жылындагы жалпы жетишкен ийгиликтер жана жаңы милдеттер менен чыкты. Былтыркы жылга чоң милдеттер коюлган, алардын эң негизгиси бул PISA 2025 эл аралык тестирлөөгө катышуу сынагына даярдык көрүү. Мына ошол сынакка тестке катышууда балык шаардык билим берүү бөлүмүнүн усулдук кабинети тарабынан атайын 1 жылдык план иштелип чыгып, ошол пландын негизинде бардык мектептерде PISA-нын сабаттуулуктары боюнча финансылык сабаттуулук, функционалдык сабаттуулук, математикалык, креативдүү ой жүгүрдү, глобалдык компетенция жана башка сабаттуулуктар боюнча шаардык деңгээлде семинарлар болуп өттү. Жылдын муктуу кароок сынагына катышкан мугалимдерибизди Красная Гвоздика мугалимдердин эс алуу жайына эс алууга жибердик. Мында 4 жеңүүчү болду. 4 жеңүүчү да барып, өзүнүн ден соолугун чыңдап келди. Андан тышкары быйылкы жайкы убакта
камсыз болгон балдарды улан лагерине жибердик. Андан тышкары борбордук комитеттен 25 окуучуга эс алууга жолдомо берилип, анда да окуучулар эс алып келди. Окуучулардын билим берүү тармагындагы жетишкен ийгиликтери мугалимдин аракетинен, мол тажрыйбасынан көз каранды. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен балдардын билим сапаты артып, предметтик олимпиада сынактарында мыкты көрсөткүчтөргө ээ болушкан. Кеңешменин негизинде жаңы санарип окуу жана жашыл окутуу программасынын негизин алкагындагы август кеңешмеси болуп өттү. Кеңешмеде биздин балыкчы шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетишкендиктери, алардын натыйжалары жана ошондой эле иш алып баруудагы жетишпеген жактары каралып, булар боюнча талкуу жүргүзүлдү. Иштин жыйынтыгынын негизинде биздин бала бакча август кеңешмесинде өтмө желек жана биринчи даражадагы диплому менен сыйландык. Албетте бул жетишкендик биздин кесиптештерибиздин эмгек жамаатынын талыкпаган эмгегинин негизинде келип чыкты. Жыйындын соңунда мугалимдерге дем берүү максатында билим берүүдө жетишкен ийгиликтери үчүн диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Эскерте кетсек, Балыкчы шаарында 10 мектеп жана 11 бала бакча бар. Анын ичинен 2 гимназия, 8 жалпы орто билим берүү жана 11 мектепке чейинки билим берүү уюмдары бар. Жалпы жонунан 432 мугалим эмгектенип, 9000ден ашуун окуучу билим алып келет. Миргүл Жегишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаары. Ысык-Көл облустук мамлекеттик кино дирекциясы Назым киностудиясы менен биргеликте 100 000 сом аттуу комедиялык көркөм тасма тартышкан. Бул кино тасмада мектеп окуучуларынын арасында зордук, зомбулук, рекетчилик көйгөйү каралган. Аталган тасмага 50дөн ашык улан кыздар катышып, өздөрүнүн бейнелерин ача алышты. 4,5 ай тартылган 100 000 сом комедиялык көркөм тасманын жабык көрсөтүүсү Касымалы Жантөшев атындагы облустук музыкалык драма театрында болуп өттү. Мектеп окуучуларынын арасындагы зордук, зомбулукка, рекетчиликке бөгөт коюу максатында Ысык-Көл облустук мамлекеттик кино дирекциясы Назым киностудиясы менен биргеликте 100 000 сом аттуу комедиялык көркөм тасма тартышкан. Алгач бул тасманы тартуунун алдында атайын кастинг өткөрүлүп, ага 2000ден ашык балдар, кыздар катышкан. Балдар үчүн тартылган 100 000 сом аттуу комедиялык көркөм тасма тарттык. Бул көркөм тасма 4,5 ай, 5 айга чукулдады. Ошол айлар аралыгында тартып бүттүк. Башагы 51 бала катышты бул тасмага. Негизинен тасманын мазмуну мектептеги рекетчиликке бөгөт коюу. Анан ал жерде бөгөт коюп эле тим эле койбостон, балдардын уруш-мушташын кылбастан, баягы телефондун зыяндуулугу, бири-бирине болгон толеранттуулук, ошондой эле ар бир тасмада ар бир кадам өзүнчө бир балдарга сабак иретинде чагылдырдык да. 4,5 ай аралыгында тартылган 100 000 сом комедиялык көркөм тасманын көрсөтүүсү Касымалы Жантөшев атындагы облустук музыкалык драма театрында болуп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, маданият кызматкерлери жана ата-энелер катышты. Назым кино студиясын ошо жаңы ачтык. Ошол ачкан менен биргеликте эле ошо балдарга тарбиялуу, ошо маданият жагынан өтө бир балдарга пайдалуу десек болот. Ушундай фильмдерди тартып атабыз. Балдар үчүн дагы, кийинчерээк чоңдор үчүн да тартабыз. Ошо жаңы ачып ошол кыргыз кино менен биргеликте, ошол биргеликте эмес, кыргыз кино бизге жардам берип, ошол тажрыйбасы бар режиссер байкелер бар, ошолор менен биргелешип ушундай фильмдерди тартып атабыз. Буюрса менен да токтобойбуз. Ошо Кыргызстан боюнча бир чоң, бир масштабдуу, бир чоң кино студияга айланат деп ишенебиз. Бир орточо эсеп менен бизнесибиз боюнча 1,3 миллион акча кетти. 100 000 сом аттуу комедиялык көркөм тасмасынын сценарийин маданияттын мыкты кызматкери Нурлан Асанов жазган. Ал эми бул кино тасманы тасмага түшүрүүгө жаңычылып жаткан Назым кино студиясынын продюсери Ырыскелди Мелисов колдоо көрсөткөн. Муну менен катар балдардын келечегине кайдыгер карабаган жеке ишкерлер, ата-энелер да өз салымдарын кошушкан. Ушул киномуздар эми албетте жакшы өтүшүнө тилектешпиз. Ошол жергиликтүү кеңештин депутаттар жана Каракол шаарынын мэриясында мындан ары тартып аткан киномуздарга дагы бир жардам бергенге аракет кылабыз. Бул өсүш керек, өнүш керек. Мен эми мунун кыскача таржыма калын уксам, ошо тарбия маанисинде көбүрөөк басым жасалган экен. Биз муну абдан кубанып атабыз. Ар бир көргөн баягы фантастика, кандайдыр бир башкача тартылган кинолордон баарыбыз деле тажадык болушубуз керек. Муну реальный сектор катары, реальный карап, ушул киного көңүл бурса.
Бул тасма Каракол шаарынан жана Пристан Пржевальск шаарчасынан тартылган. Окуучулар арасында терис көрүнүштөрдү, зордук, зомбулук, рекетчилик маселесине бөгөт коюу максатында тартылган кинотасмага 50дөн ашык бала тартылып, кино тармагында өзүлөрүн сынап көрүү менен катар эле алар өнөрлөрүн, таланттарын көргөзө алышты. Мен киного экинчи жолу тартып атам. Биринчи киного 9 жыл мурун тартылгам. Бул кинону тартып атканда аябай оор болду. Жаңы келген балдар жакшы аткара албай, камераны улам карабайып, сүрдөп камерадан. Кинодо мен Асылбек деген баланын ролун аткардым. Мен 11-чи класстын окуучусумун ал кинодо. Ал жакта мен кичүү балдарга акча салам. Ошону салып отуруп мен иниме тиет, анан иним кайрама даттанып келет, анан мен анан УДИга кетем кайра. Мен бул кинодо деген Алмаз аттуу баланын ролун аткарам. Ал кинодо дагы 9-чу класста болом. Ошентип рекетчилик мага келет, азыркы Асылбектен кийин. Мага келет ал рекетчилик. Анан биз деген 8дерге ошентип кетебиз, ошентип ылдый түшүп тияктын инеси деген. Ролду жаратканда кыйынчылыктар негизи көп эле болду. Саат мисалы саат 10го чакырса, бизди деген саат 12де башталып калды да, биздин учурда съемкачы. Ошентип башталып калып, үйгө да кеч барып калып аттык, кээде убакыт тар болуп, ошонун айынан ошол жак кыйынчыраак болуп калды. 100 000 сом аттуу комедиялык көркөм тасмасына тийиштүү министрликтерден уруксат кагаздары алынса, өлкө боюнча мектептерде көрсөтүү пландалууда. Мирим Субаконова, Алтынбек Исаев, Ильич Касейинов, Каракол шаарынан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет 28-29 август күндөрү туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Мындай туруксуз аба ырайы унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону, айыл чарба жумуштарын кыйындатат. Өлкө аймагында жана көл жергесинде болуп жаткан жаңылыктарга назар салдыңыздар. Алдыда эл аралык жаңылыктар, кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.